Саламатсыңар балдар. Бүгінгі сабағымыздың темасы екілік есептеу системасындағы арифметика. Сабақтың мақсаты балдар бірінші бұл екілік есептеу системасында арифметикалық амалдарды шығару ықмаларын үйрене аласыңар. Екінші қошу жана кеміту операцияларын атайын таблицаны қолданып шығаруын үйренесіңер. Жана ошондой эле көбөйтүү жана бөлүүнү дагы атайын таблицалар пайдаланып шығарууну үйрөнө аласыңар. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кыскача кайталап өтөлү. Birinci бұл есептеу системасы жана түрлөрү жөнүндө айтып бергиле. Балдар, биз мурдагы сабактарда есептеу системасын айтып бергенбиз. Бул кандайдыр бир символдордун тобунун жардамы аркылуу ошо сандарды жазуу жана окуу ыкмалары дегенбиз. Ал эми түрлөрү болсо, бул позициялык жана позициялык эмес. Позициялык эсептөө системасы бул цифранын сандык мааниси жайгашкан ордуна көз каранды болсо, ал эми позициялык эмес эсептөө системасы цифранын жайгашкан ордуна сандык мааниси көз каранды эмес деп айтканбыз. Экинчи, ондук эсептөө системасы деген эмне? Балдар, бул ондук эсептөө системасы биздин турмушубузда колдонулган эсептөө системабыз, биздин эсептөөлөрүбүз турмушубуздагы биздин математикабыз демек ондук эсептөө системасында жүргүзүлөт. Алфавитинде болсо 10 цифра катышат, 0дон жана 0дон 9га чейинки цифралар демек негизи 10го барабар. Экилик эсептөө системасы жөнүндө айтып бергиле. Экилик эсептөө системасы балдар бул компьютерде колдонулган эсептөө системасы болуп эсептелет. Бул экилик код деп айтылат. Компьютерде бардык информациялар экилик код түрүндө сакталарын билебиз. Эми бүгүн ошол экилик эсептөө системасындагы арифметикалык амалдарды аткарууга токтолобуз. Демек сабактын планы: биринчи бул экилик эсептөө системасы, экинчи кошуу жана кемитүү амалы, үчүнчү көбөйтүү жана бөлүү амалы, төртүнчү сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Демек экилик эсептөө системасында кыскача аныктама берип бышыктап, андан соң арифметикалык амалдарга өтөлү. Демек биринчи план: экилик эсептөө системасы деген бул негизи 2ге барабар болгон электрондук эсептөөчү машиналарда, башкача айтканда компьютерлештирилген түзүлүштөрдө дейли колдонулган позициялык эсептөө системасы. Демек мунун алфавитинде 2 гана цифра катышат экен, 0 жана 1. Мунун негизинде биз негизи 2ге барабар экендигин келип чыгат. Эми карагыла, бул мисалы, бул жерде мисалдар берилди. Бул сандарды түзүүчү бардык цифралар бул ушул экилик эсептөө системасында алфавитине тиешелүү болгон цифралар болгондуктан булар экилик эсептөө системасына мисалдар боло алат. Демек экинчи планга келели балдар. Эми балдар, биз ондук эсептөө системасында, мисалы өзүбүздүн эсептөө системабызда канчаны канчага кошсо канча чыгаарын билебиз. Бирок экилик эсептөө системасында, биздин эсептөө системасында сыяктуу эмес, бир аз өзгөчөлөнөт. Эми карагыла, бул жерде биринчи кошу амалына токтололу. Кошу амалынын таблицасы: бул жерде биз экилик эсептөө системасында 2 гана цифра колдонулгандыктан, демек ушул 2 цифранын суммасы бул жерде таблицасы көрсөтүлдү. Эми эсиңерге салам, бул жерде силердин көбөйтүүнүн жадыбалынын таблицасын билесиңер, дептердин артында бар мисалы. Ошондо карасаңар, бул бурчунда демек көбөйтүү амалы, калган жагында мисалы 9га чейинки сандын эгер көбөйтүүнүн таблицасы болсо, цифралар жайгашкан, сандар. Жана ошол сандардын кесилишиндеги, бамычада жана жолчодо жайгашкан сандардын кесилишиндеги маани бул ошонун көбөйтүндүсү каралат. Эми ошол сыяктуу эле кошууда дагы демек ушул бамычада жана жолчодо жайгашкан сандардын ушул кесилишиндеги маани ушул суммасы болуп эсептелет. Демек 0го 0ду коссок 0, 0го 1ди коссок 1, 1ди 0го коссок 1 менен 0дун кесилишинде 1 турат, жана 1ге 1ди коссок 10, же болбосо 1, 0. Эми карагыла, эмне үчүн 1ге 1ди коссок 1, 0 чыкты, же болбосо 10 чыкты дешиңер мүмкүн. Эми силерге түшүндүрөм. Карагыла, 1 деген экилик эсептөө системасындагы сан ондук эсептөө системасында дагы 1ди түшүндүрөт, 1ди түшүндүрөт. Эми карагыла, биздин эсептөө системасында демек 1ге 1ди коссок канча болот? 2 болот. Эми карагыла, биздин эсептөө системабыздагы 2 деген сан экилик эсептөө системасына которсок кандай маани берет? 1, 0 деген маани берет. Бул биздин экилик эсептөө системасындагы 2 деген сан 1, 0. Демек бул 1ге 1ди коссок 2 болот. Ал эми экилик эсептөө системасында 1ге 1ди коссок 1, 0 же болбосо 10 болот. Түшүнүктүүбү? Эми мисалларга токтололу. Бул жерде мисалы 1, 0, 0, 1ге 1, 0, 1, 0ду кошобуз. Демек мында 1, 0, 1ге 0ду коссок 1, 0го 1ди коссок 1, 0го 0ду коссок 0, жана 1ге 1ди коссок 10 деген жыйынтыкты чыгып чыгат, же болбосо 1, 0. Анын жыйынтыгынан момундай бир результат алабыз. Ошол сыяктуу эле мисалы 1, 1, 1ге 1ди коссок, же болбосо 11ге 1ди коссок, анда 1ге 1ди коссок 10, 0 түшүп көңүлгө 1 чыгат.
Бул ондук эсептөө системасында мамычаны кошулган сыяктуу эле алгоритм колдонулат бул жерде дагы. Демек 1 0 астында 0 бар деп эсептейбиз. Демек 0 койсок 1 көңүлдөгү менен эмне болот? Кайра 10 болот, Андан кийин мисалы анын астындагы 1ге 0 койсок 0 көңүлдөгү менен 10, 1ге 0 койсок 1 көңүлдөгү менен 10 болуп момундай бир жыйынтыкты алабыз. Түшүнүктүү болдубу? Эми мисалы бул жерде мисалдар көрсөтүлдү. Биринчиден токтолсок, эгер 1 0 1 1 0го 1 0 1ди койсок, демек 1ге 0ду койсок 1, 1ге 0ду койсок дагы 1. Ал эми 1ге 1ди койсок 10 болгон үчүн 1 көңүлгө чыгат, 0 астында 0 бар деп эсептейбиз. 0го 0ду койсок 0 көңүлдөгү менен 1, жана 1ге 0ду койсок 1 өзү келип түшөт. Түшүнүктүүбү? Эми калган мисалы экинчи, үчүнчү мисалда дагы ушундай эле алгоритм аткарылды, бирок төртүнчүсүнө токтололу. Мисалы бул жерде бөлчөк сан берилди. Эми карагыла, бөлчөк сан берилгенде демек бул ондук эсептөө системасына кандай бөлчөктөрдү койсок, ошондой түрдө эле кошуу жүргүзүлөт. Демек үтүр ошол кайсыл жерде жайгашкан болсо, ошо тушуна келип түшөт. Анда демек мында койсок, 1ге 0ду койсок 1, 1ге 1ди койсок 10 көңүлгө 1 чыгат, 1ге 0ду койсок 10 көңүлгө 1 чыгат. Демек мында карагыла, бул жерде 1ге 1ди койсок 10 көңүлдөгү менен демек бул жерде 1 түшөт, дагы 1 өйдөгө чыгат, Андан 0го 0ду койсок 0 көңүлдөгү менен 1, жана 1 өзү келип түшөт. Түшүнүктүү болду? Бул кошуу амалына мисалдар болду. Балдар, демек кошуу амалы бул таблицаны гана эске алып, кадимкидей эле ондук эсептөө системасындагы мамыча түрүндө эле чыгарат экенбиз. Эми кемитүү амалынын таблицасына келели. Эми кемитүү амалда демек мында 0го 0 кемсек 0, 1ге 0 кемсек 1, 1ден 1ди кемсек 0, жана 10дон 1ди кемсек 1 чыкты. 1ге 1ди койсок демек 10 чыкты эле. Демек 10дон 1ди кемсек 1 чыгат. Бул биздин эсептөө системасында 2ден 1ди кемит деген сөз. Эми карагыла, ошону мисалда карайлы. Бул жерде 1 0 1 1ден 1 1 1 1ди кемитсек, демек 1ден 1ди кемсек 0, 1ден 1ди кемсек 0, жана 0дон 1ди бул жерде көңүл карыз алабыз. Демек 10дон 1ди кемсек 1 болот. Жыйынтык мындай келип чыгат. Ошол сыяктуу эле бул жерде бөлчөк сандарда да ошондой эле жүргүзүлөт. Демек мисалы бул жерде карагыла, 0 болуп турат. Демек 1ди карыз алабыз бул жерге. 1ден 0ду кемсек 1. Эми карагыла, могул жерге да 1 келди. Демек 1ден 0ду кемсек 1. Бул жерде да 1 бар. Демек 1ден 1ди кемсек 0. Себеп карыз алдык го ал жерден, Эми демек бул жерде бул эмне калат? Бул 1 бул жака карыз болуп өткөн үчүн 0 болуп, 0дон 0ду кемсек 0, жана бул өзү 1 келип түшөт. Түшүнүктүү болдубу? Бул мисалда да ошондой эле алгоритм аткарылат. Эми мисалы кемитүү бул жерде мисалдарда силерге көрсөтүлгөн. Бул жерде карыз алынганда, мисалы биринчи мисалды карагыла. Бул 6 1 турат, бул жерден ошондон 1ди кемитсек, 1ден 1ди кемитсек 0, 1ден 0ду кемитсек эмне болот? Бул жерде 1ден 0ду кемитсек, бул жерде 1 карыз алынып туруп 1ден 1ди кемитип, эмне болду? 0 келип чыгат. Андан жыйынтыктар бул 0 0 0 0, бул жерде болсо 1 келип чыгат. Эми карагыла, мында экинчи мисалда карыз алынганда, демек бул 10 миң экен, 10 миңден 1ди кемитсе, карыз алынганда баарына 1 келип, могул жердеги 1 бул жака өткөн үчүн 0 болуп, жыйынтыгында момундай сан келип чыгат. Жана бул жерде дагы ошондой эле алгоритм аткарылган. Бул жерде карыз алынганды өйдөгө жазып, силерге түшүнүктүү болуш үчүн ушундай түрдө көрсөттүк. Түшүнүктүү болдубу кемитүү амалы? Эми демек анда үчүнчү планга келели, көбөйтүү жана бөлүүгө. Эми системанын көбөйтүү амалынын таблицасы бул жерде берилди. Демек бул 0го 0ду койсок 0 чыгат экен. Бардык учурда 0 чыгып, 1ге 1ди көбөйткөн учурда гана 1 чыгат экен. Демек мында мисалга келтирсек, бул кадимкидей эле ошол мамыча түрүндө көбөйтөбүз. Демек биринчи 0дорду көбөйтүп чыгабыз, баары 0 болот. 1дерди кемитип көбөйтүп чыгып, бул жерде болсо кошуу амалы аткарылат. Эми мындан кийин кошуу амалынын негизинде момундай бир жыйынтык келип чыкты. Экинчи мисалда дагы ошондой эле сыяктуу. Демек биринчи 1ди көбөйтүп алдык, кийин 0ду көбөйтүп алабыз, кийин болсо 1ди көбөйтүп алып, момундай 3 сан чыкты. Демек ушулардын суммасын таап коюу гана жетиштүү.
Бул жерде мисалдар берилди. Биринчисине токтолсок, мисалы 1,0, 1,0,1ге 1,0,0,1ди көбөйтсөк, демек 1дики биринчи көбөйтүп чыгабыз, 1ге 1, 1ге 0, 0, 1ге 1, 1 жана 1ге 0, 1, 0, 1ге 1 1. Эми карагыла, бул жерде эки гана мисалы көбөйтүүнөн чыккан санды гана жазылган. Эмне үчүн? Себеби бул нолдорду көбөйткөнүбүздө кайра эле 0 чыгат, ошондуктан аны жазбай туруп эле бул 1ге көбөйтүлгөн жана бул биринчи турган 1ге көбөйтүлгөн гана сандарды жазып, анын суммасын таап коюу жетиштүү балдар. Түшүнүктүү болдубу? Экинчи мисалда дагы ошондой эле алгоритм аткарылган. Эми бөлүү амалына келели балдар. Эми бөлүү амалынын таблицасы жок. Эмне үчүн балдар? Себеби бөлүү амалында бул көбөйтүү амалынын таблицасы колдонулат, үйдө көбөйтүү амалынын таблицасы колдонулат. Жана ошондой эле бул кемитүү амалынын таблицасынын негизинде бөлүү амалын жүргүзсөк болот. Себеби карагыла, мисалы 1,0, 1,0,0ду 1,0,0го же болбосо 100гө бөлсөк, демек мында көбөйтүү керек, көбөйтүү керек болсо, демек мында 1ден тете 100 болот. Бул кадимкидей бул кемитүү аткарабыз, 100 болот. Бул 2 0 түшкөндө, демек бул жерде 0 берилет. Бул кадимки эле биздин бөлүү амалыбыз сыяктуу эле алгоритм аткарылат бул жерде дагы. Демек 2 0 бирдей алып түшкөнүбүздө, демек бул жерге 0 бердик. Жана бул 100гө бул 1ден берип, жыйынтыгында 101 же болбосо 1,01 деген жыйынтыкты алдык. Түшүнүктүү болдубу? Жана ошондой эле сыяктуу булда дагы ошол эле алгоритм аткарылып, мисалы 10 101ге 111ди бөлсөк, демек биринчи 1ден беребиз, 1ден берсек, анда жыйынтыгыбыз канча келип чыгат? Бул жака карыз алабыз, себеби 0дон 1ди кемитүү мүмкүн эмес, демек 10 алабыз. Карыз алсак, мол 1 ушул жака карыз болуп өтөт. Анда бул 1 болот, бул жерде карыз 1 бар, ошондо 1 болот мында. Анда муну карызга өткөндө бул жерден 1ден 1 дегенсек 0, анан бул жерден 0 калган болчу 0 болот. Андан жыйынтыгы 111 болот. Демек 111ге бул 1ден берсек, демек андан жыйынтыгы 11 деген жыйынтык келип чыгат. Эгерде бөлүү амалы чындап туура аткарылгандыгын текшерүү үчүн балдар, анда демек бул 11 деген санды биринчи ондук эсептөө системасына которуп алабыз. Жана 111 дегенди дагы ондук эсептөө системасына, жана бул санды ондук эсептөө системасына которуп, чыккан жыйынтыктарды муну буга бөлсөк, демек бул ондук эсептөө системасындагы сан келип чыгышы керек. Түшүнүктүү болдубу балдар? Демек бөлүү амалы дагы ошол көбөйтүү жана кемитүү амалдарынын таблицасын пайдалануу менен оңой гана чыгаруу мүмкүн экен. Демек, анда бошоктоого келсек, балдар, демек экилик эсептөө системасында эки гана цифра колдонулгандыктан, демек бардык сандар 0 жана 1лерден гана куралышы мүмкүн. Ошондуктан анын кошуу, кемитүү, көбөйтүү амалдарынын таблицасы бир аз биздин эсептөө системабызга караганда айырмаланат. Жана ошол таблицага таянып гана ошолорду кошуп, ондук эсептөө системасында мамыча түрүндө кандай түрдө койсок, демек ошондой эле алгоритм аткарылып, кошуп, кемитип жана бөлүп койсок, туура жыйынтык алат экенбиз. Анда тапшырма балдар. Бул жерде 8 мисал берилди. Демек кошууга 2 мисал, кемитүүгө, көбөйтүүгө жана бөлүүгө 2 мисал берилди. Демек ушул мисалдарды баарыбыз чыгарабыз, өйдөдөгү каралган мисалдарга салыштырып жана эрежелерге, таблицаларды пайдаланып. Анда сабак түшүнүктүү болгон болсо, балдар, кийинки сабактарда жолугушканча.